Кийинки пункт. Кийинки пункт бизде товарды жүгүртүү кыймылынын жоктугу. Анткени тармактык маркетингдин негизги максаты жаңы кардарларды, дистрибьюторлорду тартуу, алардын эсебинен биринчи дистрибьюторлорго кирешелерди төлөп берүү. Тармактык маркетингдин мыйзамы эмес бул. Бул негизинен кандай десек, бул негизинен чоңоем деген бизнестин баары ушундай. Азыр бул боюнча да көрүп кетебиз. Пирамидалык түрдөгү тармактык маркетингдин кээ бир схемалары кызматкерлерден продукцияны сатууларын талап кылбай эле, продукция сатпай эле деп атат. Мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдарды каттап жана тартууларын талап кылат дейт. Каттап жана тартууларын дейт. Ар бир жаңы катышуучунун келүүсү менен кызматкер жаңы катышуучунун төлөмүнүн бөлүгүн алат дейт. Мындай схема тыюу салынган сүткөрлүк болуп эсептелет. Анткени келечектеги көбүрөөк акча үчүн азыркы учурга көбүрөөк акча тартып атат дейт. Көрдүңүздөр, муну скриншот кылып тартып алсаңыздар болот. Азыр биз эми ар бирин талкуулап кетебиз. Товарды жүгүртүү кыймылынын жоктугу деп. Анткени тармактык маркетингдин негизги максаты бул жаңы кардарларды, дистрибьюторлорду тартуу, алардын эсебинен биринчи дистрибьюторлорго кирешелерди төлөп берет. Каржы пирамидалары дагы деле айтып кетебиз, бул арам. Негизинен эгер чындап товар кыймылы жок болсо, анда ал каржы пирамидасы же жашыруун каржы пирамидасы. Биринчи жооп. Азыр бул боюнча сөз кетебиз. Экинчи жооп. Товарды жүгүртүү кыймылынын жоктугу. Бул мына текстти көрдүңүздөр, мен окуп отурбайм. Эми оң жакта биздин жооп. Пирамидалардын тармактык маркетингге кандай тиешеси бар менин суроом. Бул каржы пирамидаларында бар. Азыр мен мисалдар боюнча көрсөтүп кетем. Мына бизде негизги максат бул жаңы кардарларды тартуу деп атат. Бул жерде мына сүрөттү көрүп кетиңиз. Мына сүрөттө бизде мына биз өзүбүз шампунь алдык, колдондук, бирөөгө мактадык, бирөө сатып алды, пайда көрдүк. Бул эмне окшош? Өзүм базарда отурдум, анан кийин адамдар келди, соода кылды, мен пайда көрдүм. Эми экинчи вариант бар, команда аркылуу сатуу. Бул шоро компаниясы. Шоро компаниясынын ээси эгерде өзү максымды бочканын артында отуруп жеңгөөсү менен сатып отурганда, ал дагы кедей же орто жашаган адам болот. Ал миллионер болбойт. Миңдеген, 100 миңдеген адам, 10 миңдеген адамдарга ал жумуш орун бербейт эле. Бирок ошол жумуш орун жасап отуруп, андан кийин ал чоңойду. Башында актабаганды, анан чоңойду. Анан кийин миллионер болду. Анан Максим Шоро азыркы учурда көп жерлерге таанымал. Биздин националдык ичимдигибиз атактуу болду. Жасады, биринчиси. Экинчи момент, Шоро компаниясынын суусундугу, азыр суусу, легенда суусу азыр керек болсо Дубайда сатылып атат. Жакында чыгып атат. Азыр Валентина Шевченко жакында ошко келди. Жарыя тартканы келди окшойт, билбейм. Бирок ошол Дубайда реклама жарыя болгон жатат. Блогер. Эме ошол сууну реклама кылып, Эгерде ушундай команда аркылуу сатпаса, азыр Дубайда легенда сатылбайт эле. Демек, чоң бизнестердин баары башкаларды жумушка тартуу менен чоңойт. Максым дагы башкаларды жумушка тартуу менен, башкаларды бочканын артына коюу менен сатып атат. Чоң бизнестердин баары ушундай моделде. Кичинекей бизнес кылам десеңиз, эч кимди чакырбаңыз бизнесиңизге. Өзүңүз сатып жүрө бериңиз. Бирок чоңойбойсуз. Бирок чоңоем десеңиз, көп адамдарды жумушуңузга чакырып чоңойтуңуз. Мисалы үчүн сулуулук салонда бизде 3 мастер болгондо биз байыган эмеспиз. Арендада актаган эмеспиз. Биз 7 ай бою только арендага иштегенбиз. Азыр 30га жакын адам иштейт мастерлер. Биз чоң киреше табабыз. Бирок кризис азыр таппай калдык эми, өзүнүз актаганына сүйүнөбүз, анча-мынча бираз киреше түшөт, анан киреше түшкөндөн кайра өзүнө киргизебиз. Мунусун оңдош керек, тигинисин оңдош керек. Бирок кризиске чейин биз чоң деңгээлдеги бизнес кылып курганыбыз үчүн көп адамдарды жумушка тартып, аларды үйрөтүп, аларга кардар алып келип, алардын өзүнүн ишин үйрөнүүгө шарт түзүп берип, алардын психологиясы менен кардарлар менен иштеп ушунун баарын үйрөткөнүбүз үчүн алар бизнес алымда калып калды. Эгерде биз ошолорду үйрөтпөсөк, алар кардар чөтө таппай атам, иш болбой атат деп жаңы мастерде ошол болот да. Алар кетмек иштеп. Тармактык маркетинг да ошонун чоң бизнестин модели. Тармактык маркетингди сиз баштаганда эки моделде баштасаңыз болот. Бирөөсү өзүңүз алып сатсаңыз болот. Экинчиси чоң бизнес, модель большого бизнеса дейт. Же болбосо чоң бизнестин модели. Чоң бизнестин модели бул дайым башкалар менен команда болуп иштөө. Жалгыз сатып эмес, команда болуп сатуу. Ошондо бул чоң бизнес болот. Сиз тармактык маркетингде чоң бизнестин модели менен бизнес жасайсыз. Бул жерде миллионерлердин сөзү бар, мисалы үчүн, если ты хочешь разбогатеть, быть богатым и свободным дейт. То есть кечкеле акчанын артынан чуркай бербей, акча алуу дагы, эркиндик убактың дагы болсун десең, анда сен башкаларга акча тапканы шарт түзүп бер дейт. Башкаларды сенин бизнесиңде акча тапканы шарт түзүп бер дейт. Ошондой сенин бизнесиң чоңоет дейт. Ошол себептен Waikiki, Brandmix, KFC, Макдональдс, Бургер Кинг булардын баары франшиза. Биздин атыбызды пайдаланып, биздин атыбыз менен иштеп, биздин атыбыздан
офис эме дүкөн же болбосо ресторан ачып бизнес кыл деп башкаларга акча тапканын түшүрүп берет. Тармактык маркетинг ошонун элдик варианты, народная франшиза, элдик франшиза. Ошон үчүн бул башкаларды ишке тартуу менен кетет. Бирок башкаларды чакырып атканда кимдир бирөө бизнеске келет, жөн кардар болуп кала берет. Кимдир бирөө бизнеске кызыгып келет, мен да байсам болот экен. Мисалы үчүн ушул жылдыздарга окшоп мен мага бул жагат, тиги жагат, могу силерде иштеген компанияга да ушул жагат деп келишет. Анан кийин ишке келгенде ошонун жасаган мээнетин жасаганы даяр эмес. Анан кардар болуп кала берет. Кимдир бирөө мага андан көрө алып саткан оңой экен деп алып сатып иштейт. Кимдир бирөө жок, мен чыдайм, мен 1 жыл, жарым жыл кыйналсам да мен ушуга даярмын деп анан көптөгөн кардарларды өзүңө алып, өзүң үчүн алып каттайт. Анан алардын соодасынан түшкөн кирешинен компания бөлүшүп берет. Эмнеге дегенде орто жолдо оптом саткандар жок. Түркиядан бишек алып келип, бишектен Ошто Бакинге алып келип саткандар жок. Ошолор баш тырткан. Ошолорду компания өчүргөн. Жок, биз алар аркылуу иштебейбиз. Бизге үстүнө кошкон бизге жакпайт. Биз компанияда кандай баа болсо ошондой баада саткыбыз келет деп, ошол баада сатыш үчүн ошолорду жок кылган ортомчуларды. Алар подделкада киргизип берет. Анан биздин компаниянын продукциясына, биздин компаниянын кардарларына күйбөйт экен. Алар эптеп эле любой компанияны койсо боло берет мага деген жол менен иштейт экен. Ошон үчүн биз бул жолду туура көрбөдүк деп баш тартты андан. Ошолордон бизге ошондорду чакырды. Келгиле, биз менен договор түзүп, биз только биз менен иштегиле, башкалар менен иштебегиле, только биз менен иштегиле, биз дагы силер иштегенде бүт шартты түзүп беребиз. Силерге да бул шарт кандай? Нолдон бизнес баштаганы. Силер өзүңөр жеткирип отурбагыла товарды, биз жеткирип беребиз. Силер өзүңөр бухгалтерия жана башкалар жасап отурбагыла, биз жасап беребиз силерге деп жасап берет. Ошол ортомчулардын баарынан баш тартып атат. Ошондо эмне болуп атат? Акчасы барлар гана бизнес кылбас, силер ошон жөнөкөй адамдар нолдон бизнес баштасын. Жөнөкөй биздин продукцияны жакшы көргөн кардарлар бизнес баштасын деп шарт түзүп берет. Базар системадан баш тартып атат алар. Эмнеге? Алардын көз карашы менен аларга жакпайт бул. Ошол бизге да жакпайт. Эмнеге дегенде мен базарга барып 500 миң миллион сом киргизип бизнес баштаганы менде шартым, мүмкүнчүлүгүм болгон эмес. Менде ноль бизнес баштооганы мүмкүнчүлүк болгон. Жана мен базардын келечегин өзүм үчүн көрө алган эмесмин. Мен базардан кийин кайсы жакка өсөм көрө алган эмесмин. Азыркы түшүнөм. Базардан эле өссө болмок экен эле, бирок ошол мезгилде мен көрө алган эмесмин да. Бирок тармактык маркетингде мен көрө алдым, мен дүйнөлүк деңгээлде бизнес курулат экен. Мен жада калса ушул жерде туруп алып Россия менен иштеп аткам, жада калса орустардын товарын чет өлкөгө сатып, Кыргызстанга пайда алып келсем болот экен. Көпчүлүк бизнестер бул кандай? Бул Кыргызстандын кардарларынан акча табып, анан биз экономикасына салым кошуп атабыз дейт. Ооба, бул дагы салым. Бирок ал толук кандуу салым эмес. Чыныгы салым, сиз чет өлкөгө товар алып чыксаңыз, ошол Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө чоң салым алып келет. Биз Россиянын товарын Кыргызстандан туруп алып чет өлкөгө сатып атабыз. Бул андан да чоң салым. Вот ушундай мүмкүнчүлүктөрдү көргөндөн кийин мен мага базар системасы мага туура келбейт дедим, Кадимки бизнес система мага жакпайт деп. Экинчи көрүнүш бул эмне? Бул телевидение жана башкалар аркылуу реклама кылуу. Муну биз кыскартабыз, анын ордуна силер ошол өзү колдонуп көргөн, өзү жактырган адамдар аркылуу реклама жасайлы деп атабыз. Ошон үчүн бул сатуунун башка жолу. Бул боюнча да Мыктыбек Арстанбек өзүнүн видеосунда сонун айтып берген. Бул сатуунун болгону башка жолу. Атак бул ошол эле дүкөндүн бир түрү. Мына ушул жерде эки жол бар. Эгерде сиздер бизнестин чоң модели, чоң бизнестин модели бул арам десеңиздер, анда чоң бизнестердин баары арам деп фатва чыгарганыңыздар туура болот. Ошондо тармактык маркетинг дагы ошол катары арам болгон болот. Чоң бизнестердин баары арам болуп калат. Жада калса ошол араб өлкөлөрүндө да ошого окшогон чоң компаниялар бар. Алардын ээлери да анда арам иш жасап атышат. Эмнеге дегенде башкалар аркылуу сатып атышат, башкалар аркылуу кардарларга чыгып атат. Бул боюнча мен 3-4 адамдан киреше чыкса арам деген видеомда толук арамга деген сөзгө жооп видеомда айтып берген. Так, эми кийинки жооп бул жерде мына көрүп атасыздар. Мына мен жанагы айтып кеткен нерсе пирамидалардын тармактык маркетингге кандай тиешеси бар. Каржы пирамидасы арам, жашыруун каржы пирамидасы арам. Ал жерде товар кыймылы жок. Эмне дегенде адамдар товарды өзү үчүн алам деп албай атат, көпчүлүк бизнеси үчүн гана алат. Ошол бизнеске кошулуу максатында гана алат, бирок жөнөкөй жүргөндө аларга кереги жок. Ушул каржы жашыруун каржы пирамидасы. Эгерде жөн жүргөндө да ал продукция керек болсо, сизге жактырып, мен бизнеси жок болсо эле бул продукциясын алат элем, алып атам. Мен даже бизнес кылбай калдым бул компанияда, бирок продукциясы мага жагып атат, алып атам десе, бул тармактык маркетинг. Жашыруун каржы пирамидасы ушул пирамидасында ушул көрүнүш жок. Так, и кийинки маселе, эгерде бул боюнча да бир көрүнүш, биз иштешкен компанияда эгерде жаңы кардар катталбай калса дагы, мурунку кардарлар соода кыла берсе акча түшө берет. Мына товардын кыймылы бар. Ошон үчүн акча түшөт. Бул жаңы келген адам товар алган үчүн эмес. Айырмасы жок. Жаңы келген алабы,
мурунку кардар алабы, иши кылса соода болсо акча түшө берет. Бул бардык бизнесте ушундай. Бирок жаңы кардар алып келүү бул бизнестин өсүүсү. Анан мындай нерсе бар, сизге бир рестораныңызга, кафеңизге же дүкөнүңүзгө бир келген кардар баары тең бардыгы кайра келе бербейт. Ошонун ордун толук таптырыш керек болот. Улам сиздин кафеңизге же дүкөнүңүзгө жаңы кардарлар келип турса, ал кафенин келечеги бар. Ал кафе банкрот болбойт. Эгерде бир келген кардар экинчи келбесе, экинчи жолу албаса, анда сиздин бизнесиңиз бүткөн анда. Анда ал бизнестин келечеги жок. Демек сиз начар иштеп атасыз, же начар товар чыгып атасыз, же начар кызмат кыласыз, же бааларды өтө кымбат кыласыз, жана башка. Өтө кымбат кылганда деле бул кымбат болсо эле болду, болбойт эмес. Жок, кымбаттын өзүнүн кардары бар. Ал акчалуу адамдар, Демек сиздин кафеңиз, дүкөнүңүз ошого жараша болуш керек. Ошолорго туура келчү, ошолорго керек нерсени бериш керек. Ал эми орто жашагандарга сатсаңыз, анда сиз баалар орто болуш керек. Демек сиздин бизнесиңизге кардарлар кайра кайтып келбесе, анда бул бизнес өлгөн. Бирок баары тең кайра кайтып келе бербейт. Жакшы иштегениңизде тең сонун иштесеңиз да баары кайтып келе бербейт. Кимдирбирөө ошол дүкөн, ошол территория, ошол сиз дүкөнүңүз болгон жерге убактылуу келип калды. Так. Мен барымбы Инстаграм? Бармын, Барымбы? Мени көрө атасыздарбы Инстаграм, мен бармынбы жокмунбу? Бул жакта сиздерде барбы жокмунбу? Плюс басып коюңуздар. Инстаграмдагы вебинар бөлмөлөргө жазып коюңуздар, мени угуп атсаңыздар жазып коюңуздар. Демек, баардык эле дүкөндөрдө, кафелерде бир келген кардардын баары келе бербейт. Бирок эч кимиси кайра келбесе, анда бул суроо. Жакшы. Инстаграм барсыздарбы, жоксуздарбы? Инстаграм бар болсоңуздар басып коюңуздар плюс. Бар экен, жүрөктөр чыгып атат. Демек, көрүп атат экен. Демек, бирок көпчүлүк, бирок кандайдыр бир бөлүгү кайра келбейт. Ошол сиздин дүкөнүңүз жакта болуп калды, келип калды, андан кийин ал товар келбей керек болбой калды, бир жылдан келет. Ошол сыяктуу бизде дагы, биздин бизнесте дагы баары тең өмүр бою кайра ала бербейт. Ошон үчүн биз алардын ордун толук таптырышыбыз керек. Ошол эле акчаны табыш үчүн толук таптырышыбыз керек. Бирок ошол эле акчаны табыш үчүн улам жаңы кардар табышыбыз керек эмес. Мурунку алып жүргөн кардарларыбыз кайра ала берсе, кайра ала берген бизде шарт бар. Биринчиден бул товарлар бизде кайра бүтүп турат. Товардын баасы элдин чөнтөгүнө ылайык, ассортимент чоң. Ошон үчүн биз иштешкен компанияда мурун алып жүргөн кардарлар кайра ала берет. Бирок бар эмес. Ошонун ордун толук таптырыш керек болот. Бирок сиз өсөм десеңиз, анда улам жаңы кардарларды таап туруш керек. Улам жаңы адамдарды командага алып келип, аларды үйрөтүп туруш керек. Биз командага алып келип үйрөткөн адамдардын баары тең иштеп кете бербейт. Көпчүлүк бөлүгү таштап коет, көпчүлүк бөлүгү ошол мээнетке даяр эмес. Себеби мээнети көп, аябай көп нерсе үйрөнүш керек болот. Аябай көп баштагы коркуу, уялуу, тартынууларды жеңиш керек болот. Аябай көп мына билип билбей, сабаты бар туруп же жок туруп арам деп айткандардын сөзүнө чыдаш керек болот. Ошол баары тең аягына чейин чыга бербейт. Ошон үчүн биз улам жаңы адамдарды таап турабыз, туура эле. Бирок мында кандай күнөө бул бизнес, бул киреше көрөлү, ошонун эсебинен деп кардар тап издебейбиз биз. Ошол бизнесибизди кармап калалы, ошол бизнесибиз өнүксүн. Себеби кардарлардын баары өмүр бою ала бербейт. Кээ бир бөлүгү өмүр бою алат, көп жылдар бою, кээ бир бөлүгү албай калышат. Ушундай. Бул нормалдуу көрүнүш. Бардык бизнес үчүн бул нормалдуу көрүнүш. Ошонун ордун толук таптырабыз деп издейбиз. Жана өсөлү деп издейбиз. Жана үйрөткөн адам таштап койду, анын ордун толук ташташ керек деп издейбиз. Ошон үчүн ошол максатта издейбиз. Бирок негизги максат бул улам жаңы адам тартуу эмес. Улам жаңы адам тартуу бул бизнести өстүрүү үчүн, же калыбында кармап туруу үчүн. Бул бардык бизнесте бар. Эмнеге Мегаком Ошка дагы деле өздөрүн жарыя кылат? Эмне биз билбейбизби ал компанияны? Билебиз. Бизди кетпесин дейт. Бизди кармап туруу максатта жарыя жасайт. Анда ошол эмеге жазып коюңуздар анда. Билайн, Ошка, Мегаком силерге рекламанын кереги жок. Силер өзүңөрдү реклама кыласыңар, улам жаңы кардар таап турушуңар үчүн. Ошон үчүн арам деп койгон кошуп коет да. Бул мисал. Албетте бул болгон мисал, ошол ой жүгүртүүлөрдү ойлоп коюңуздар бул сөздү жазуудан мурун деп атабыз. Демек, сиздер айткан текст бул көбүнчө жашыруун каржы пирамидасына туура келет. Тармактык маркетинг бул бизнестин бир түрү. Ошон үчүн башка бизнестер менен салыштырып көрүп, анан кийин жасаганыңыздар туура болот. Биз дагы башка бизнестерге окшоп бизнесибизди кармап калгыбыз келет. Биз дагы башка бизнестерге окшоп пайда көргүбүз келет. Ошон үчүн кардар издейбиз, кардар тапкан аракет кылабыз. Биз дагы ошол кардарларга чыгыш үчүн өзүбүз жалгыз чыга албайбыз. Башка адамдар аркылуу чыгабыз. Бул соронун несине окшоп. Чоң бизнестердин ээлери баары өзү чыга албайт бар. Колдоруна көптөгөн сатуучуларды алып, ошолор аркылуу чыгат, ошолорду үйрөтөт. Ошолорго акча тапканын үйрөтөт, ошолорго акча тапканын жумуш орун пайда кылат, ошолорду көбүрөөк акчага чыксын деп аларды сатуу ишин үйрөтөт. Биз дагы ошол жолду жасайбыз. Ошол мээнетибизге пайда көрөбүз. Кызматыбызга. Ошол кызматыбызга бизге компания орто жолдо ортомчуларды алып салды. Телевидение жана башка жакта рекламаларды кыскартты. Ал жакта азыраак реклама кылса, силердин өзөк рекламалар аркылуу иштейбиз деди.
ошол бюджеттен бизге мээнетибизге жараша төлөп жатат. Иштебеген адам бул жерде пайда көрбөйт. Бул боюнча мен мисалдарды келтирип бердим. Дагы керек болсо дагы келтирип берем. Эгерде көбүрөөк чукпайм, көбүрөөк мен муну талдайм десеңиз, мен даярмын мисалдарды көрсөтөм.